Нурланбек Асанбекович, бул мыйзамды жазардан мурда жалпы кыргыз улутунда дүйнө боюнча канча киши экен жалпы? Афганистан, Кытай, Түркия. Миграциядан ким бар бизде? Кыргыздар Кыргызстандан сыртта жүргөн башка мамлекеттин жараны болуп, саны канча экен? Негизи, урматтуу депутат, саламатсыздарбы? Илгертен бери, көп жылдан бери мурун жашап келген биздин этникалык кыргыздар биринчи орунда Өзбекстанды ээлеп турат. 300 миңге жакын. 300 миң? 300 миңден жогору. Так санын мен айта албай эткем, бирок ошо божомолдоп айтканда 300 миң. Экинчи орунду Кытай ээлейт. Кытайда 200 миңге жакын биздин жарандарыбыз жашайт. Ошондой эле Түркияда 5 миңге жакын Ван аймагында жашайт. Эми экинчи Афганистандачы? Афганистанга 2 миңге жакын жарандарыбыз, этникалык кыргыздарыбыз жашайт. Пакистанга ал жерде да жашайт 500гө жакын биздин этникалык кыргыздар. Ошонун азыркы мыйзам долбоору боюнча ошо кайрылмандарга кепилдик бере турган болсок, мыйзам түрүндө канча кыргыз боордошторубуз келе тургандай болуп прогноз болуп атат? Негизи бул программа боюнча жылына 500гө жакын жарандарыбыз кайрылат. Көбүнчөсү ошо Өзбекстан республикадан. Канча проценти Өзбекстандан? 500 киши. Бир 80% чейин барат го дейм. 80%. Булар жарандык бер тиги бу да? Ооба. Булар биринчи келип туруп статус алат кайрылманды. Анан Кыргызстандын ичинде уже жарандыкка документтерин тапшырат да. Ошондой эле башка этникалык кыргыздар, башка өлкөлөрдө жашагандар каалоосу менен бияка келип Кыргызстанга. Эгерде Кытайдан келгендер, алар биринчиден мекен виза деген виза менен тариз дейбиз. Бул деген акысыз. Этникалык кыргыздарга кайсы жерде жашабастан ошол виза кайрылса акысыз берилет. Анан экинчи этапта бияка келип туруп жарандыкка документтерин тапшырат. Сиз азыр бул жана Советтер Союзунун кезинен бери ал жакта жашап калган кыргыздар боюнча айттыңыз да? Туура. Илгертен бери келет. Илгертен бери ал жакта отурукташып жашап калган кыргыздар боюнча айттыңыз. Ал эми эгемендүүлүктү алгандан кийин жана 32 жылдын ичинде экономикалык шартка байланыштуу Кыргызстандан 100 миңдеген жарандарыбыз көчүп кеткен. Айрыкча Казакстан жана Россия Федерациясына. Ошолор барып, Кыргызстандын паспортунан отказ берип, Россиянын жарандыгын, Казакстандын жарандыгын жана башка мамлекеттердин жарандыгын алып калышкан. Ошолордун да киреби бул мыйзамга? Же кирбейби? Же аларга кандай каралат? Кирет. Бул мыйзам биздин жалпы кыргыз улутка каралган нерсе. Же аларга башкачараак, жеңилирээк варианты барбы? Жок, ошо бир 90-жылдардан кийин кеткен. Жок, андай бөлүнбөйт, бир эреже менен каралат. Сиз туура айтып кеттиңиз, эгемендүүлүк алгандан кийин ошол эле Россия, Казакстанда, Россияда бүгүнкү күндө 500 миңге жакын биздин туугандарыбыз Россиялык жарандыгын алган. Анын ошондой деле факттар бар, ошонун арасында кээ бирлери биздин жарандыктан чыгып кеткен. Бирок ошолор деле кайрылган күнү ошол мыйзам негизинде жарандык алса болот. Жүсіпбек мырза, бул жерден уруксат берсеңиз толуктап кетейин. Эң жеңилдетилген формасы ушул кайрылмандарга дегенчи, мынакей Кыргыз Республикасына. Эми мына жалпак тил менен айталы, Нурлан Асанбекович. Мисалы, Афганистанда бир үй бүлө. Кыргызстанды ушу мекениме келип, ушул жакта өмүрүмдү аягына чейин өтөйүн деген, өмүрүмдүн аягына чейин жашайын деген ушундай бир чоң тилектери бар да, бала чакасын көрүп. Анан ошол бир үй бүлө 7 кишиден турат мисалы. Анын 5 баласы, например, несовершеннолетний. Бирок жана Афганистанда алардын документи барбы, жокпу белгисиз. Алар биринчи жана сиз айтып атпайсыз, Афганистан посольствосуна кайрылат да? Бирок жок, Афганистандагы Кыргызстан посольствосу бар болсо, ошого кайрылат. Афганистанда Кыргызстан посольствосу бар. Бирок биздин ал жактагы мекендештерибиз Афганистандын кайсы регионунда жашаганын сиздер билесиздер. Бийик тоолуу жана топоз багып, ал Кабулга жеткенче чейин канча өмүрү кетет, жетеби жетпейби Кудай билет. Алардын шарты кандай болуп калат? Аларда интернет жок. Башка жок, мисалы, мына Чолпон Алиевна мен билгенден бир
10 жыл мурун барып келдиңиздер окшойт э? Ал жерде өтө шарты оор мисалы. Же болбосо ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин атайын комиссия ал жака чыгыш керек. Миграционный служба и посольство кабинетте отура бербестен. Барыш керек дагы ошол жерде сход жыйын уюштуруп. Ушул боюнча кандай оюңуз? Туура айтып атасыз. Негизи маалымат катары айтып кетчү нерсе бүгүнкү күндө кыргызстандык экспедиция азыр Афганистанда иштеп жатат. Ошондо биздин врачтар, ветеринардык адистер барып медициналык жардам көрсөтүп атат. Сөзүңүздү бөлүп коеюн. Миграционный службадан бар ошол комиссиянын, экспедициянын составында? Бар. Кимдер кеткен? Кайсы должносттагылар? Бизден миграциядан бир кызматкер кетиптир. Ошо экспедициянын башчысы биздин кызматкерибиз, Афганистанда элчиликтеги. Министерство сельского хозяйстводан дагы кетишти. Жалпысы 10го жакын биздин кызматкерибиз кеткен. МЧСтен, Минсельхоз, Минздрав. Киши кеткен, миграциядан да бар, э? Бар. Ал жерден эгерде бир тастыкталуучу мындай документтерди оформить эте турган киши бар экен да, туура? Ушул Жок, алар негизи экспедициянын курамына кирген, бирок документ тариздөө боюнча бул маселе эми Афган тарапта жатат да. Комиссия чечет. Алар азыр ошол жерге барып, сиз айткандай изилдейт, кимде документ бар, кимде жок. Бирок биринчи аларды Афган паспортун тариздеш керек. Бул эми башка маселе, бул эми Чолпон Алыйны билет. Бул маселе боюнча биз азыр иштеп жатабыз. бул боюнча атайын ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин мен ойлойм бир жана экспедицияңыздын экинчи тобун кайрадан документтештирип, ноутбук жанагы интернет менен жакшынакай ошол жака жөнөтүш керек да. Чындыгында жанагы биздин убагында Рахманкул хандын урпактары ошол жака жана мындан мурунку мыйзамды кабыл албадыкпы жана Жанарбек Кубанычбековичтен. Совет бийлигине кээ бирлер баш ийбейм деп качып кеткен ата бабаларыбыз бар. Ошолордун урпактары Афганистанда, Туркияда, көрүнгөн жакта талаада күн өткөрүшүп, ошол убакта баягы Совет бийлигине баш ийбейм дегендер. Ошол жакта калып калган боордошторубуз, ошолордун урпактары ошолор. Туурабы? Алар Африкадан келген кыргыздар эмес. Биздин эле бир туугандарыбыз ошол жака ошо саясаттын аркасынан барып калышкан. Бул боюнча мындай тщательно иштеш керек да.